4-май бейшембе күнгө алынган кабарлардын маанилүү топтому менен тааныштырып, Аккеме YouTube каналында кайрадан сиздер менен жаңылыктардан түрмөгү, амансыздарбы? Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси 3-майда Кремльге пилотсуз учактын чабуулуна эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Бул тууралуу Украинанын жергиликтүү басылмалары жазышты. Украина президентинин басма сөз катчысы Сергей Никифоров маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, Украина чет өлкөлүк аймактарга кол салбайт деп айткан. Кремльге түнкү чабуулдар деп аталган окуя боюнча бизде эч кандай маалымат жок, бирок президент Владимир Зеленский бир нече жолу белгилегендей, Украина колдо болгон бардык күчтөрдү жана каражаттарды өз аймактарын бошотууга, башкаларга кол салбоого багыттайт деп билдирген. Ал ошондой эле окуяны теракт деп атаган орус бийлигинин сөздөрүн сынга алган. 3-майда Кремль Орусия президенти Владимир Путиндин Кремльдеги резиденциясына учкучсуз учуучу аппараттар менен соккуруу аракети жасаганын билдирген. Орус бийлиги муну 9-майдагы парадтын алдында президентке кол салуу аракети деп баалашкан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгына Toyota Corolla үлгүсүндөгү унааны тапшырды. 3-майда улуттук көк бөрү оюнунун ачылыш аземинде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын өздүк курамынын атынан Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Абетовго 2023-жылы өндүрүштөн чыгарылган Toyota Corolla үлгүсүндөгү автоунаа белекке тапшырды. Камчыбек Ташиев милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Конгантиев кыргыз мамлекетинин кыргыз милициясынын тарыхында өз орду бар инсан экендигин баса белгиледи. Айта кетсек, Молдомуса Конгантиев көзү тирүү кезинде улуттук көк бөрү федерациясын жетектеген. Азыркы учурда улуттук көк бөрү оюну өтүп жаткан Тел-Тору ат майданында коомдук тартипте милиция көзөмөлгө алып жатышат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда визасыз режим киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу 3-майда Жогорку кеңештин жыйынында тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирди. Ал 27-апрелде Кытайдын тышкы иштер министри менен Сиан шаарында жолугушканын, бул маселе ошол жерде сүйлөшүлгөнүн айткан. Анда биздин жарандарга жүк ташуучу айдоочуларга виза берүү маселесин талкууладык. Мүмкүнчүлүк болсо эки тараптуу визадан бошотуу боюнча дагы сөз болду. Жалпысынан алганда Кытай тарап бул маселе боюнча сүйлөшүүгө даяр экендигин билдиришкен. Ошондой эле коопсуздук жана башка иштер боюнча тийиштүү мекемелер иликтеп чыккандан кийин кыргыз тарап өз сунушун киргизерин кошумчалады. Франциянын ПСЖ футболдук клубунун жетекчилиги бул сезон аяктагандан кийин аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен келишимди узартышпайт. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, буга чейин клуб 35 жаштагы футболчуну 2 жумага оюндан четтетишкен. Себеби Месси дүйшөмбү күнү машыгууга барбастан үй бүлөсү менен Сауд Аравияга эс алууга кетип калган. Мындан улам клуб жетекчилиги Месси менен жай айында бүтө турган келишимди узартпоо боюнча чечим кабыл алышкан. 35 жаштагы чабуулчунун карьерасын улантуу үчүн эң ыктымалдуу жер Сауд Аравиясынын чемпионаты болуп саналууда. Ысык көлдө Тамчы айылындагы эл аралык аэропорт модернизацияланууда. Президенттик администрациядан кабарлашкандай, учурда саатына 450 жүргүчүнү кабыл ала турган жаңы аэровокзал комплексин куруу боюнча чаралар көрүлүүдө. Маалыматка ылайык, азыркы аэровокзал 2003-жылы курулган жана жүргүнчүлөрдүн агымынын көбөйүшүн көтөрө албай калган. Бийлик Ысык көл эл аралык аэропортунун модернизациясы аяктаса, аймактагы аэропорттун инфраструктурасы жакшырып, өлкөнүн облустарын бириктирген ички авиакаттамдар калыбына келерин баса белгилешет. Ош жана Жалал-Абадта жаңы аэропорттор курулат. Президенттик администрациядан кабарлашкандай, бул бардык эл аралык стандарттарга жана коопсуздук талаптарына жооп берген жаңы тилкелерде курулган толук кандуу аэропорттор болот. Ал эми азыркы аэропорттордун ордуна заманбап турак жайларды куруу пландалууда. Курулган көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер жарандарга мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген ипотека менен берилери айтылды. 3-майда министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында аз камсыз болгон 120 000 үй бүлөгө бир жолку жардам көрсөтүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык жыйындын күн тартибинде 9 маселе коюлуп, ага кошумча аз камсыз болгон үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси дагы каралган. Жыйынтыгында министрлер кабинети 120 000 аз камсыз болгон үй бүлөнүн ар бирине 10 литрден өсүмдүк майын берүү чечимин кабыл алышкан.
Андан сырткары мамлекеттик бажы кызматынын символикасы Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун желеги менен окшош болгондуктан министрлер кабинетинин чечими менен жаңы символикадагы кабыл алынган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7